Салам достор. Бүгін біз 10 күндік конкурстың жиынтығын шығардық. Жеңүүчүлөрдү аныктадык. Аны азыр бир аздан кийин көрөсүңөр. Биз башында айткандай эле 5 адамды акысыз окутабыз деп айтканбыз. Ал эми калуучулар өтө көп болгондуктан Жылдыз Академиясы дагы биз да 5 адамга спонсор болуп берели деп сунуш кылды. Ошентип бүгүн биз 10 жеңүүчүнү аныктадык. 10 адамды 6 айлык IT курсунда акысыз окутабыз. 6 айдан кийин алар программист болуп чыгышат. Топтогон лайктарыңызды кантип топтодуңуз? Ошону бизге тастыктап бере аласызбы? Ошол жөнүндө сурайлы дегенбиз. Ата энем, жакындарымдын баары жардам беришти. Айылдаштарым менен группаларыма дагы кетиргенмин. Телеграмдагы мен бар болгон группаларга кетирдим. Анан жана дагы ошол бир аз лайк сатып алганга туура келди. Университетте болгон студенттердин баарын токтотуп, түшүндүрүп айтып, лайктарды топтой баштадым да. Күн суукпу, күн ысыкпы же жамгыр жаап атабы ага карабай көчөлөп МУКка бардым, национальныйга бардым, бүт студенттердин баарына аудиторияларына кирип түшүндүрүп, скамейкада отурган бүт студенттердин баарына айтып, лайктарды топтой баштадым. Лайктын ссылкасын алып, WhatsApp группаларга таркаттым. Андан WhatsApp группаларга таркаткандан кийин эми ачыгын эле айтыш керек, өзүм дагы бир 2-3 аккаунт менен класс басып чыктым. Эми кыскасы колдон келишинче неме кылдык да. Чынын айтсам, лайктын жарым миңге жакынын тааныштарым, досторума айтып, YouTube'дан баягындай сабактарга катышып ошолорго айтып чогулттум. А калганын ошол кайын-сиңдим билбейм кантип жыйнап берди. Иши кылса ошол Ош базары бар го Бишкекте. Ошого жакын жашайм. Барып алып эжелерден сурадым, телефондорун алып басып алайынчы, ушу конкурска өтүп алайынчы деп ошону бастым. Өзүмдүн Facebook тармагымда да көптөгөн группаларым бар. Тааныштарым, жолдошум да троллейбуста иштейт, ошолордун жардамы менен. 2 күн көчөдө жүрдүм, мектептерге бардым, кишилер көп жакка барып чогулттум. Анан бир 1000 эле лайк чогулуп калды да, бирок адамдардыкын карасам 2000-3000ге жетип кетиптир. Анан көчө күнү 1000 лайк сатып алган болчумун, чынын айтсам. Өткөн жокмун, мен накрутка алган эмесмин. Досторго чалдым, туугандарга чалдым, анан өзүм негизи сабак берем, математика даярдап ОРТтан. Анан Telegram группа бар, ошого жазып колдоп коелачы депчи. Ошолор менен эметишти да. Ачыгын айтайын, башка жактан дагы жардамдар сурап көйкөм да. Биринчиден чын жооп бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Сизди ушул 12.000ден ашык комментарий жүрөт, 15.000 болуп кетти окшойт. Аябай көп каалоочулар экенин көрдүңүз. Ошонун арасынан эмне үчүн сизди тандап алышыбыз керек? Өзүмдү ошол IT тармагында сынап көргүм келип жатат. Каалоо билбейм, менин оюмча башкалардан күчтүүрөөк болсо керек. Анткени мен ITде өзүмдүн келечегимди көрүп турам. Мен келечегимге ошол койгон максатыма жетиш үчүн колумдан келген баардык аракеттердин баарын кылам. Интернет айдыңындагы кыргызча маалыматтарды көбөйткүм келет. Анткени деген ошол мен өзүм айылдан чоңоюп өскөн баламын. Айылдан мисалы башка тилдерди үйрөнүүгө аябай мүмкүнчүлүк аз айылдачы. Сизди тандасак окуганга убактыңыз барбы? Кичине окуп туруп таштап койбойсузбу? Жана компьютер барбы сизде? Убактым деле бар. До конца окуйм деп себеби мен 2 жылдан бери Айдананын блогун көрүп, Айданага жазып, консультация алып келем. Айдана өзү да билет. 3 балам бар, 3 баламды буюрса, бир жума болду садикке, бала бакчага бердим. Кайненем да айтты, убактыңды текке кетирбей, утуп калсаң окуганга сага шарт беребиз деп мага айтышты. Алдыга батыраак өнүгүп, ошол изденип окуганды каалап, ушул окууга тапшырдым. 9 класста деген физикадан эч нерсе билчү эмесмин да, олимпиадага катышайын деп кандачы эч нерсе билчү эмесмин. Анан YouTube'дан видеолорду көрүп, ошондо бир 45 мүнөттүк видеодон 2 жылдын ичинде 1200 видео көрүп чыккам. Анан ошол 9 класста эчтеке билбеген бала 11 класста республикалык олимпиададан 1-орунду алды. Анан IT да ошол сыяктуу деп ойлойм да. YouTube'дан көрүп, мага Google менен иштеген, YouTube'дан иштеген жагат. Мен аябай күчтүү айтишник болом. Мен Google'да иштейм деген ошол
аффирмацияларың бар? Бул жолго аттанып жатып мен 6 айдан кийин жакшы жерде иштеп, мага ылайык баскан адамдарды уят кылбай, жалпы кыргыз эл ушул айтишниктер ушу Кыргызстанда өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кошобуз деген үмүтүм бар. Курсту мага берип атпайсыздарбы? Мен муну карыз сыяктуу кабыл алам да, кийин сөзсүз так ушул сыяктуу конкурс уюштуруп, же болбосо чындап окугусу келген балдар үчүн ушул сыяктуу курстардын эмесин даярдап жардам берем да, сөзсүз түрдө. Мен дагы Кыргызстандагы бир стереотиптерди жойгум келет. Үйдө отуруп, бала менен убакытты туура пайдаланып, айдан эжени мотивация кылып, ушундай айдан эжедей үлгүнү көрсөткүм келет аялдардын арасында. Ишенициңиздерди актайм деген үмүттөмүн. Ушул жолдо эми байсалдуу басып, келечекте биз дагы силерге окшоп башкаларды окутканга сөз беребиз. Ишеничтерди актайбыз деп ойлойбуз. Ийгилик каалайм баардыгына. Жакшы программист болуп, ийгиликтүү программист болуп, дагы сиздер дагы биздин клубка кошулуп, биздин комьюнитиге кошулуп, көптөгөн ушундай иштерди чогуу жаратабыз деген ишеничтемин. Сертификатты колдонуп, татыктуу билим алып, аракет менен жакшы деңгээлдерге жетип, жакшы ийгиликтерди жаратып, мыкты программист адистери болосуңар деген үмүттөбүз. Дагы бир жолу куттуктайбыз. Достор, эми акыркы сонун жаңылык боюнча айта кетейин. Ушунча кызыккан адамды көрдүк, аябай сүйүндүк. Бардыгыңарга мүмкүнчүлүк бергибиз келди. Кийинки проекттин үстүндө иштөөдөбүз. Кийинки проектте биз 5 адам, 10 адам, 20 адам эмес, адан дагы көп адамга мүмкүнчүлүк берүүнүн үстүндө иштеп жатабыз. Ошол жаңылыктардын баарын ушул каналда жүктөйбүз. Ошондуктан акыркы видеолорду калтырбай көрүп туруңуздар. Кийинки проектке биринчи орунда ушул мурунку видеодогу конкурс видеосунун астында жазылган комментарийлердин арасынан биринчи ошолорду тандап алабыз. Ошого конкурсту жеңип албадым деп капаланбаңыздар. Жаңы проект келип жатат. Жаңы проект эң мыкты проекттердин бири болот деген ойдобуз. Жаңы проект боюнча 2-3 күндүн ичинде толук маалымат чыгат. Ошондуктан маанайды түшүрбөй күтө туруңуздар. Баарыңыздарга ушундай мүмкүнчүлүк беребиз. Эң негизгиси каалооңуздарды жоготпоңуздар. Ушул каналды карап, окуп, коюп жибербеңиздер. Орундар чектелүү болот. Ошондуктан көрүшкөнчө жаңы проектте. Биз конкурстун эрежелерин так аткарганга аракет кылдык. Башында 5 адамды акысыз окутабыз деп айтканбыз. Бирок Жылдыз Академиядагы спонсор болуп, жалпысынан 11 адамды тандап алдык. Келгиле баарыбыз жеңүүчүлөрдү куттуктап, ошолорду колдоп, окууларына ийгилик каалайлы. Эмнеге мен өтпөй калдым, эмнеге ал өттү деп мындай негативдер менен өзүңөрдүн убактыңарды албай, андан көрүп баарыбыз кийинки жаңы долбоорго даярданалы. Ошол жакта бардык кемчиликтерди эске алып, жаңы форматта жаңы долбоорду ишке ашырабыз. Комментарийлерди окуп чыктык. 500, 1000ге чейин лайк алгандар бар. Аябай аракет кылгандар көп экен. Баарыңарга мүмкүнчүлүк бергибиз келет. Ошол себептен азыр мурунку конкурстун кемчиликтерин эске алып, жаңы форматтагы долбоордун үстүндө иштеп атабыз. Буйруса, жакын араларда ушул жерден жарыялайбыз.